Кутман кеч туугандар, кандайсыңар анан? Жатасыңар жабышып, ё-моё, мен да монтип крышанын үстүнө отуруп алып, ойлонуп аткан кез деп кой. Кайсы проблеманы айтайын, кыргыздар чо-то баарын айта берип уже бүт көйгөйдүн баарын чечип салган окшойт, ё-моё. Вообще сөз таппай калган учурда кой, ё-моё, тияка барсам деле стенага сүзүлөм, бияка келсем деле тупикте, анан жана кытайча бир проблеманы деп көтөрсөм аны эч ким түшүнбөйт, анан кой энең, андан көрө деп албанча сүйлөп дагы бир глобальный бир проблеманы көтөрөйүн десем, аны да түшүнбөйт деп кой, анан силерге кайрылайын деп чечтим. Туугандар, силерде кандай проблемалар бар, айткылачы, ё-моё, ошолорду айталы, а то күндө выпуск кыла берип менде ломка болуп калыптыр. Бүгүн чыкпай коеюн десем, зут болуп айла жок дагы бир выпуск жасашка туура келип атпайбы. Акырын сүйлөй эле, ё-моё, а то тетиги кошунан иттер укса, ажылдап үрөт, анан билен баарын ойготот. Ошон үчүн давайте акырын проблемалардан жазып койгула, мен бияктан окуп анан кандайдыр бир жыйынтык чыгарып туруп анан таңгыр деп туруп анан ажылдап чыгалы, ё-моё деп кой, давайте андай бейпиликтүү жакшы укпагыла. Ё-моё, тигилер по-любому ажылдабадыбы. Ё-моё, эми бүт айылдай берип атат экен да, ладно. Силерден проблема сурайм деп бүт айылдын уйкусун буздум да. Давайте, ладно, мейли, эчтеке болбойт. Ради проблемы можно и проснуться дегендей. Давайте.